Балыкчы шаары. Так проверяем. Наличие коронавируса. На Валдайской переулке горит дом. Срочно, пожалуйста, пожарные, отзовитесь. Уже 30 минут прошло, не приезжайте. Мына бүгін Москва 22 март коронавирус бойынша карантин болуп атат. Орустун баары тең үйүндө отурушат, продуктыларын жеп. Анан мэрден Ходынский бульвар деген жанынан өтүп баратсам, кайран кыргыздар чогуу чүкө ойноп атышат. Мына коронавирус по барабану. По барабану дейт. Мына энеңдир айындап жүрүп атышат биякта чүкө ойноп. Монтип карантин болуп атат кыргыздарга. Мына көрүн, бирөө аткан жатат азыр. Вот так вот проходит карантин. Экөөнүн абалы оор. Коронавирус жуктурган 14 кишинин саламаттыгы айтылды. Кыргызстанда коронавируска кабылган 2 кишинин абалы орточо оор. Калган бейтаптардыкы салыштырмалуу канааттандырарлык. Бул туурасында республикалык штабтын жыйынында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Эске сала кетсек, учурда өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 14кө жетти. Алардын 6 эркек, 8 аял экени маалым. Эки бейтаптын дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп, жөтөлүп жатканы айтылды. Вирусту өткөрүп жибербөө үчүн бардык дарылоо жолдору көрсөтүлүп жатат. Ал эми калган 12 бейтаптын абалы канааттандырарлык, деди Акматова. Маалымат булагы Спутник. Кыргызстандын чек арасынан өткөндөрдү карантинге алуунун шарты өзгөрдү. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ага ылайык Саламаттык сактоо министрлиги 2 категориядагы өлкөлөрдөн келген жарандарды да 1 категориядагыдай эле обсервация жайларына жөнөтүү чечимин кабыл алды. Бирок мөөнөтү 3 күн болот. COVID-19 инфекциясына текшерүүнүн анализдери таза чыкса, келген жарандар үй шартындагы карантинге жөнөтүлөт. Буга чейин Кыргызстанга келгендер коронавирустук инфекциянын клиникалык белгилери жок болгон учурда гана үй карантининде жиберилчү деп жазылат билдирмеде. Мындай чара өлкөдө коронавирустун тарап кетпешине бөгөт коюу максатында көрүлдү. Маалымат булагы Спутник. Ошто аткезчилик 80 000 бет кап табылды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын жыйынтыгында Ош шаарында аткезчилик товар кармалды. Маалыматтарга караганда кымбат баада сатуу максатында аткезчилик жол менен алынып келе жаткан 80 000 бет кап табылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө тиешелүү документтери болгон эмес. Учурда сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Баракелде. Интернет өчүрүлөт деген жалган маалымат дейт министрдин ордун басары. Кыргызстанда интернет байланышы өчүрүлбөйт. Мындай багытта тарап жаткан маалыматтар жалган деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министринин ордун басары Калыс Ахматов бүгүн 22 мартта түшкү онлайн маалымат жыйынында. Буга чейин социалдык түйүндөр аркылуу 23 марттан тарта 12 апрелге чейин Кыргызстанда интернет байланышы өчүрүлөт деген маалымат тараган. Бүгүндөн тарта Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Коронавирус боюнча өлкөдө жаңы учур катталган жок. Жалпы 14 бейтап бар. Карантиндик тосмо орнотулган райондо жашаган жарандарды кызматкерлер өткөрүшөт. Бул тууралуу бүгүн 22 мартта өкмөттөгү жыйында өзгөчө кырдаалдар министринин ордун басары Калыс Ахматов билдирди. Бул маселе штабтын жыйынында каралган. Айрым аймактарда өздөрүнүн үйүнө киргенге болбойт экен деп кооптонгон адамдар бар экен. Бул маселе чечилди. Эгерде ошол аймакта жашаганы чын болсо, киргенге мүмкүнчүлүгү бар, деди ал. Ошондой эле Ахматов ар бир жаран колдоно турган жөнөкөй эрежелерди санап берип, үйдөн чыкпай, өздүк гигиенаны сактоо керек, 2 саат сайын дезинфекциялаш керек. Ошондой эле 10-12 күн адамдар менен байланышпаш керек, деди ал.
Бишкек ош каттамдарында транспорт каражаттары өткөрүлүп турат. Бүгүн 22 мартта коронавируска байланыштуу өкмөттөгү жыйында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов маалымат берди. Анын айтымында Бишкек ош каттамдарында транспорт каражаттары өткөрүлүп турат. Каттамдар толук түрдө жабылбайт. Бул маселе штабтын жыйынында дагы каралды. Биз таптакыр эч кимди өткөрбөйбүз дегенден алыспыз. Эгерде зарыл жумуштар бар болсо кое берилет. Карантиндин шарттары боюнча жанында өздүк документтери болуусу керек деди ал. Бүгүн 22 марттан тарта Кыргызстанда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 23 марттан тарта Өзбекстанда бет кап тагынуу милдеттүү болот. Өзбекстанда 23 марттан тарта коомдук жайларда бет кап кийбей жүргөн кишилерге эскертүү берилет. Ал эми 25 марттан баштап айып салынат. Бул тууралуу өлкөнүн коронавируска каршы атайын комиссиясы билдирди. Бирок айып пулдун өлчөмү жөнүндө айтыла элек. 23 марттан тарта Өзбекстандын бардык чек аралары жабылат. Ташкенттеги мекеме ишканалар онлайн же аралыктан иштөө эрежесине өтөт. 22 марттагы расмий кабарга ылайык Өзбекстанда 42 кишиде COVID-19 вирусу аныкталды. Алар Франциядан, Түркиядан, Британиядан, Швейцариядан жана Бириккен Араб Эмираттарынан келген өзбекстандыктар жана алардын туугандары. Учурда миңдеген адамдар дарыгерлердин көзөмөлүндө турушат. Кытайдын Ухань шаарынан тараган коронавирусту дүйнө жүзүндө жуктуруп алгандардын расмий саны 286 миңден, илдеттен көз жумгандар 11 миңден ашты. 94 миңдей адам сакайды. Бишкектин Баха көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баха көчөсүндөгү номер 227 үй күйүп жатканын тастыктады. Алардан кызматка маалымат саат 16:44-тө түшкөн. Өрттү өчүрүүгө 3 бөлүм тартылган. Азыркы тапта өрт өчүрүлүп жатат. Мекеме кошумча маалымат берилерин кошумчалады. Спутник Кейжи.